баш эсеби болуп туруп бардык 400 миң акча бергем. Бизде эч кандай договор жок болчу. Бизде устный эле мындай эле сүйлөшүлгөнбүз. Озеки эле ипотекага 500 миң кошулуп атат. Ошону билесиңби дептир. Десе анан жолдошум билем деп келди дагы, анан кийин мен менен макулдашып туруп, анан биз Нурканды чакырдык. Чакырып, Нуркан, эмне себептен биз алып аткан ипотекага 500 миң кошуп койдуң десек, билбейм деп туруп эле мындай чоочуган деле жок, мындай жөн эле билбейм. Мен аны билбедим деп туруп эле кутулуп кеттим. Эже ушунчалык отрицать эте турган болсо, я могу доказать 100% сиздин каналыңызга эженин видеого кол коюп, өзү жолдош экөө барып кол коюп договорду алып кеткен договорлор бар колунда. Эже билбейм, жоготуп бирок 200 миң берген сизге. 200 миң эмес, 400 миң берген. 200 миңин мен уже кайтарып бергем давно. Ал эже азыр менен 200 миңдин отчетун сурап атат. Мен 200 миңдин отчетун эми камеранын алдында берейин. Оголе одобрениега эле одобрение чыккан. Келип төлөй коюңуз деп анан черезин деле чыгып алып, уже буронго да 15 миң бере бересиз. И уже через еще 3 дня уже из ДК чыгып атабыз, ошонун баарын төлөңүз деп уже 210 миң уговорить этип алып алды. Общий баарын 210 миң акча алган. Никакой, да, ошентип алды. Анан бердик ошо эми. Одобрение жок эле 210 миң акча алды. Одобрение чыкпай эле ошентип алды алган үчүн мен отказ кылдым. Аны күйөөсү экөө барып көрдү. Өзү көрдү, и күйөөсү көрдү. Андан кийин 20 миң менен 10 миң кайтарылат. Это получается 210 миңден эже өзү отказ кылган үчүн 30 миң кайтат. Калган акча күйүп кетет. Акчаны күйгүзбөймүн десе, эже келип үйдү алыш керек. 100 миң наличка акчаны апарып бергемин, договорго кол коюп бергемин, бердим. Кечке маал болчу. Анан Нуркан договорду алды дагы, полкасына коюп туруп, расписканы алды да, полкасына коюп туруп, анан аркасын карап, эже кыздар кетип калыптыр, бухгалтериям кетип калыптыр, понедельник акча түшөт, картаңызга которуп коем, кете бериңиз, кыжаат болгон акчаңызды которуп коем деди. Эмне үчүн эже сизде сурады? Эмне үчүн сиз колуңузга 100 миң албай туруп, алдым да акча жазып кол коюп бересиз? Жакшына сүйлөшүп, ишти аягына чыгарып койсок, бул вопрос чечилет. А бирок менин клиенттерим, ошо сиздерге кайрылган клиенттер, булар ал жолду тандабады. Мени провокацияга чакырып, жаман сөздөр мошенник деп жазган деле, это же неправильно. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Саламатсыздар, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары. Бүгүн өзгөчө маек болмокчу. Кандай десеңиздер, эки тараптуу дебат десек да болот. Көпчүлүк мекендештер ушул Нурхом кыймылсыз мүлк агенттигине бизге кайрылган, бир толук маалыматты өзүнөн алайлы. Бүгүн эки тараптуу чагылдырып бермекчибиз. Каналга катталып, лайк басып, группа контакттарын максимал түрдө бөлүшүп коюңуздар. Анан ушул компаниядан үй алгандар өз оюңуздарды жаза кетиңиздер. Саламатсызбы Нуркан айым? Саламатчылык. Куш келипсиз. Ушу биздин чакыруубузду четке кыкпай, ушундай маек бергенге. Алгач эле ошол Нурхом кыймылсыз мүлк агенттиги канча жылдан бери иштеп келет? Ошо боюнча бир сөз кылсак, анан ушунун бир тартиптери боюнча дагы. Ооба. Негизи Нурхом түзүлгөнүнө быйыл 2-жылдын 3-айы кетип атат. 2 жыл 3 ай болду. Буга чейин недвижимость тармагында 5 жылдан бери иштеп келем мен. Тажрыйбаңыз бар? Тажрыйбам бар. Общий эсептеп келгенде 5 жыл тажрыйбам бар. Буга чейин башка агентствода иштегенмин. Орустардын, кыргыздардын мындайча айтканда. Анан турмушка чыгып, өзүмдүн агентством ачкам. Бирок агентство ачып атканда мен окугам. Брокер тур, банктардын брокерский услугалары бар, 300 миң төлөп окугам да, чтобы убедиться, что менин колуман келет или келбейт. Окуганыман кийин эле менин өзү негизи максатым жок болчу, офис ачып чоң иштейм деп. Менин максатым ушу ким суранса ошолорго жардам берем деп. Анан өзүмдүн эле тааныштарым, туугандар бардыгы суранган, эми үй алып бер деп, өзүмдүн эле тааныштарыман, знакомый адамдардан баштаган биринчи. Спрос көп болгонда уже офис ачкам. Офис ачып, мындайча айтканда баягы спрос өзүм жалгыз үлгүрбөй калгам да, барып-барыпчы. Анан ал мезгилде тем более беременная болчум. Анан ошол негизи 9 айга чейин иштедим, потому что бул сфера үчүн жаралганмын деп элестетем өзүмчү. Аябай жагат өзүмө. Это моё хобби десем болот да.
Анан ошентип иштеп азыркы күнгө чейин Кудайга шүгүр биздин мекендештерге, өзүбүздүн кыргыздарга, даже орус, корей клиенттерим болгон, Кытай клиенттерим болгон ошолорго үй алып берип келе жатабыз. Ошо 2 жыл 3 айдын ичинде канча сиздин компаниябызда канча адамдар үй алып үйлүү болушту? Список обязательно бар. Ар бир клиенттин минимум именно РФ паспортто айта турган болсом 1000ден ашык кыргыз уже үйүн өз үйүндө жашап атат. Сизден алып? Менен алып. Да, мен лично өзүм алып бергем аларга. Алар азыркы кээ бирлер уже үйүндө жашап атат, новостройкадан алгандар бар, алар үйүнө кире элек. Бирок биз алар менен до сих пор контактыбыз бар. Анан ошо кыргыз паспорт менен Россия паспортунун айырмачылыгын кичине айтсаңыз. Аябай көп. Кыргыз паспорт менен РФ паспорттун айырмачылыгы биринчи эле бул официалдуу түрдө иштеш керек кыргыз паспорт. Это получается налог төлөш керек государствого, мындайча айтканда. Анан РФ паспортко льготалар көп. Тем более Владимир Путин 24 семейный жыл деген үчүн азыр льготалар аябай эле көп РФтерге. Если алардын балдары болсо аларга делечи, а если балдары жок болсо бүгүнкү күндө аябай мисалы бүгүнкү сделканы 24% менен өткөрдүк да. Эми бир карашта мындай өкүнүчтүү, бирок клиенттер аябай каалаган үчүн, өздөрү тандаган үчүн алар 24% менен өзүнүн үйүн алды, двухкомнатный үй алды, например. Бүгүнкү күндө мындайча айтканда бул это временный. Центральный банк процент ставканы көтөрүп койду. Бирок ошого карабай каалоочулар алып атат. Эми алардын тандоосу, мындайча айтканда. Менин максатым только ишимди жасаш, ошол эле. Анан договорлор ошо сиз берип аткан договорлор кыргыз паспортунда деле, Россия паспортунда деле ошол договорлор бирдей жазылабы же экөөнү эки кыл жазылабы? Экөөнү эки кыл жазылат, потому что кыргыз паспорттун отдельный условиясы бар, жана айтып өткөндөй, и РФ паспорттун отдельный условиясы бар да. РФтердики кичине жеңилирээк. Мисалы биздин негизи эле от Москвада мен билишим боюнча негизи эле Россия Федерациясында 200 миңдей кыргыз бар дешет да, угуп келем эми. Ошолордун бир 170-180 миң калк неофициально иштешет. Эми неофициально иштейт дегенде эч жерде не зачисляется да, мындайча айткандачы, ошолорго биз официалдуу доход жасап, анан кийин банкка подача кылабыз да. Ошол кызматтарыңыз тегеле российский паспортко жүгүргөнүңүз, ошо юридикалык жагын же болсо банктан одобрение алып берген кызматыңыз, сиздин кызматыңыз канча болот? Биздин агентствонун өзү фиксированный услугасы бар. Биз сделкага чыккандан кийин биздин услуганы алабыз. Ал услуганы клиенттер сделкага күнү төлөшөт, 70 миң төлөшөт. Бул биздин реально это моя услуга. Бирок ага чейинки документтерге услуга төлөшөт. Мисалы биз азыр мен сизге көрсөтсөм болот, атайын ошо сиздин эмеңиз боюнча, сурооңуз боюнча даярдап келгенмин. Бул жерде вот как раз мына кымбат гүл деп турат. Бул первичный договорда бул жерде жазылат. Мына көрсөңүз болот. Мына жерде услуга жазылат да. Биринчи, если адам жаап койду. Да, жаап коюңуз. Официалдуу иштебесе, эч жерде налог төлөбөсө, биз ал адамга доход жасайбыз. Доход жасаганда ДВНДФЛ дейт биздин тилде. Биз алардан 100 миң алабыз. Бул жерде жазылган. Сиздин услугаңыз ал. Бул услуга эмес. Ошо доходдор жасаш үчүн. Доходдор жасаш үчүн 100 миң төлөйбүз. Мен төлөйм да, мындай клиенттер мага келет, договор түзөт, биз мындай кылат. Процесс кандай жүрөт? Биринчи клиент келет, консультация алат. Консультация алгандан кийин клиенттер кетет. Анан эртеси кайра келет. Сенин услугаң аз экен, же болсо сенин услугаң көп экен деп айткандар деле бар да, биз алардын тандоосу да. Алар өздөрү тандап келишет бизди. Консультация өткөндөн кийин алар эртеси бир жумадан кийин акчасы болгондо келет. Келип договор түзүшөт. Биз аларга полностью жазып беребиз заранее. Мынага мынанча акча төлөйсүң. Мына расходко мынаны төлөйсүң депчи. Бул жерде страховой оценкалар бар. Эми үйдүн алуу процессиндеги расходдорду бөлүп төлөйт. Эми мисалы 100 миңди сразу төлөп коюп эле отура бербейт. 100 миңди официалдуу доходуна төлөйт. Если человек 150 миң, 250 миң зарплата алгандар эми почти жок деп ойлойм. Мен көргөнүмөн эки эле клиент болгон ушул күнгө чейин. Основном 30 миң, 40 миң жазышат зарплатада иштегендерчи официал. А банктын доходун көрсөтүш үчүн бизге 250 миң, 350 миң деген доход көрсөтүшүбүз керек. Чтобы официалдуу түргө бизге банк разрешение берген. Биз ал доходду сатып алабыз, естественно, аны кандай компаниялар сатат бизге. Биз алар менен договор түзөбүз, внутренний. Алар мисалы 2 миң, мисалы Wildberries'терде, например, 2 миң, 5 миң, мисалы Apple'дар, алардын сотрудниктери аябай көп да. Ошолор бизге доход даярдап берет. Алар базага түшүрөт клиенттерди. Мисалы, бир клиент Иванов Иван менде иштейт. 250 миң менеджер продажада иштейт, 250 миң зарплата алат деп алар базага киргизет.
Биз банкка подача кылабыз. Подача кылганда банк чалат бизге. Вот такая женщина или мужчина работает, бизге чалат и организацияларга чалат. Алардын бухгалтерлери ответ берет каждый клиент үчүн. Если звонокко жооп бербей калсаң, отказ келет автоматически. Биз мындайча айтканда клиенттин ишеничин актай албай калышыбыз мүмкүн. Мындай өтө опырталдуу момент. Если ал жактан положительный ответ алып, биз банктан одобрение алгандан кийин, биз бул услуганы бүткөндөн кийин экинчи этап өтөт. Экинчи этапта анда договору бар. Үйдү издөө этабы болот. Үйдү мындайча айтканда издеп баштайбыз. Первичка, вторичка не имеет значения, издеп баштайбыз. Клиенттер барып көрөт көздөрү менен. Либо өздөрүнө жаккан или арендада төлөп жашаган үйлөр бар да буга чейинчи, ошол үйлөрдү алып бер дешет. Анан сразу алардын документтерин текшерип баштайбыз. Биз эмнелердин ФСБдан текшеребиз. Продавецтин задолженности жокпу? Ал жагын текшеребиз. Потому что үй алганда форс-мажорный момент өтө көп. Мисалы, ол сатып аткан адам мат капиталын кошконбу, кошкон эмеспи? Буга чейин ким прописанный болгон? Прописанный дагы адамдын бардыгын чыгарыш керек. Полный каждый деталин. Анан продавецтин перед банком карызы жокпу, ошолоруна чейин текшеребиз да. Росреестрден полностью госпошлина бардык жерден текшерип чыгып, анан кийин клиенттерге айтабыз. Ушул эми бага клиентке көрүнбөйт да биздин ал жумушубузчу. Анан ошодон кийин уже подбор объекти анан клиенттер өздөрү тандайт. Ушул моментте клиенттер көпчүлүгү бүгүнкү күндө жанагы сиздерге мындай кандай десем негатив айтып жаткан адамдар бүгүнкү күндө проценттин ставка көтөрүлүп кеткени үчүн гана алар недовольны магачы. Самом деле аларга мен жаман сөз айткан жокмун, же алар мага деле жаман сөз айткан жок. Бирок какой-то бир информацияларды көзүмө келип же кулагыма келип айткан жок. Бирок эми ар жерден угуп атам да мен делечи, ушинтип айтышат, антип атат деген сыяктуу. Бирок алардын мындайча айтканда алар менен менин ортомдо какой-то бир конфликт или башка нерсе болгон жок. Провокацияга чакыргандар болуп атат азыркы күнгө чейин. Бирок эми камера артында провокация чакыргандар көп да. Анан мен бул ишти жасап атканда билем аягындагы алдындагы да и келечегин дагы жакшы жагы, минус жагы, плюс жактарынчы. Ошон үчүн бардык нерсени акыл эсим менен өлчөп тартып иш кылам да. Анан ошого деле болбой проценттин ставка көп болуп кеткен моментте клиенттер отказ кыла баштайт. Мисалы 150 миң, 180 миңди биздин мекендештер төлөй албайт. Ачыгын эле айтам. Чынбы? Эми элестетиң, айына 200 миңди банкка берип отурасың да. Мен андай клиенттерге кантип рекомендация берем. 10 миллиондук үйдү алба дейм. Мисалы 6 миллиондук, 5 миллиондук үйдү алса, алардын ежемесячный платежу 100 миңдин тегерегине чейин барат да. Бүгүнкү күндө из-за того, что процент ставка көп. Процент ставка көп болгонуна байланыштуу өзү ала турган үйдү жактырып атышат 10 миллион, 12 миллиондук. Алардын ежемесячный платежу 200 миңден ашып кеткенине байланыштуу алар төлөй албагандыктан отказ кылып атышат өздөрү. Биздин каналга дагы сиз жөнүндө көп биздин мекендештер, 4 мекендешибиз кайрылды. Тилекке каршы экөөсү келе албады биздин студиябызга чакырдык эле. Экөөсү алыс жакта жашаган үчүн. Экөөсү келип, ошол сиздерге договору бирөөсү айтты, договор жок эле биз мындай договор жок эле акчаны төлөп, азыр мен акчамды ала албай атам деди. Экинчиси болсом одобрениега сиздерге чыкты деп акчаны алып, бирок одобрение чыкпаптыр эле деп кайрылтат. Үчүнчү клиент айтат, ошо мен 100 миң сом бердим эле, 100 миң сом кайтарбай атат, бирок кол койдуруп алып 100 миң сом алдым деп, эртең которуп коем деп, мына 1 жылдан бери которбой жүрөт деп атат да. Азыр ошо мекендештердин дагы бир маегине кезек берип туруп, кайрадан биз улантайлы мекендештер. Урматтуу мекендештер, Нуркан айымдан алдандым деген биздин 4 мекендешибиз кайрылган. Тилекке каршы 2 мекендешибиз алыс жакта болгондуктан келе албай калды. 2 мекендешибиз келди. Толук маалыматты өзүнөн алайлы, кандай ол алданып калды, кандай акчаларын возврат болбой атат. Өздөрүнүн сөзүнөн угайлы. Саламатсыздар эжелер, куш келипсиздер. Нуркан айым менен кайсы жылдары акча төлөдүңүз эле? Азыр эмне себептен отказ кылдыңыз? Эмне себептен үй албай калып азыр ушундай көйгөй жаратып отурат? Ассаламу алейкум мекендештер. Мен бул Нуркан Улукбекованы 2022 жылы тааныдым. Ошол 2022 жылы декабрда Нурканга үй алуу максатында кайрылгам. Ошол баш эсеби болуп туруп бардык 400 миң акча бергем. Бизде эч кандай договор жок болчу. Бизде устный эле сүйлөшүлгөн. Озеки эле. Эже, эгерде үй ала албай калсаңыз, 20 миңин алып калабыз. Калган бүт бардык сумма кайта аткыжалат болбоң деген да. Эми үй ала албай калсаңыз дегенде кандай? Мисалы сиз отказ кылсаңыз же ол отказ кылсабы же кандай бир
случайно болгондо сизге 20 миң алып калып, анан калган кайтарам деген. Кандай бир ситуация болгондо айткан ошондо? Биринчи мындай деген. Эжем 3 миң бериң, мен сиздин историяңызды текшерем деди. Анан хорошо дедим. Bir günden keyin, 2 günden keyin, eje istoriyаңыз таза экен, сизге одобрение чыгарып берем деди. Хорошо дедик. 22 декабрда мен акча бердим. Кайсы жылы? 2022 жылы декабрда 50 миң бердим. Андан кийин уже ишти баштады. Январдын где-то 7 или 8, короче, башы болчу да, январдын башында бизге 2023 уже бизге одобрение чыкты. Одобрение чыгып, үй караңыз деди. Ал кезде биз семейный ипотекага илешет болчук. Ал кезде 2 несовершеннолетний балдар болсо, семейный ипотекага илешетлик. Ал кезде мен 4 балам несовершеннолетний. Анан чозду, не болуп атат, сизге же издеп атабыз, болуп атат деп издеп жүрдү. Анан үй салабыз деди сиздерге, деди, выгодный вариант. 4-9 менен семейный ипотека жер үй алсаңыздар болот деди. Макул дедик. Деп биз жер издедик. Издеп, анан кийин компаниядагылар кайра эле биздин мындай квадрат метрин кыскартып башташты. Анан кийин мен жолдошумду чакырды. Жолдошум чакырды эле, барса, жолдошум айтыптыр, сен ала турган ипотекага 500 миң кошулуп атат. Ошону билесиңби дептир. Десе, анан жолдошум билем деп келди дагы, анан кийин мен менен макулдашып туруп, анан биз Нурканды чакырдык. Чакырып, Нуркан, эмне себептен биз алып аткан ипотекага 500 миң кошуп койдуң десек, билбейм деп туруп эле, мындай чоочуган деле жок, мындай жөн эле, билбейм, мен аны билбедим деп туруп эле кутулуп кетти. Анда эмесе биз отказ кылабыз дедик. Ошол боюнча хорошо деп туруп 100 миң которду, 100 миң берди. Менин минусум не болуп атат? Мен 100 миңди не себептен берди? Сиз акча бер дедиңизби? Жок, мен башы аягы 400 миң берип атпаймынбы? Ошонун арасында 100 миң сиз сурадыңыз беле? Кайтарып бер дедик да. 400 миңди кайтарып бер дедиңиз. 400 миңди кайтарып бер дедик. Аны мен башында айттым, Нуркан, сен хорошо, бул сенин деле менетиң, 100 миңди алып калганда кайра 300 миңди кайтарып бер дедик. Десек, макул эже деп туруп 100 миң кайтарды. Андан кийин дагы жүрдү, эч кайтарбады. Андан кийин дагы 100 миң кайтарды. Болду. Ошол боюнча биз сиз менен расчетпуз деп койду. Себеби биз жарым акчасын наличие бергенбиз, жарым акчасын картадан которгонбуз. Получается, картадан которгон акчаны кайтарып берип атат дагы, наличие берген акчаны берген жок. Ал ипотеканы биз жөнүн отказ кылган жокпуз да. Биз 500 миң рубль кимдир бирөө үчүн арзан акча, же болсо кичинекей акча болсо биз үчүн чоң акча. Ошону башында ошол договор кылып, Нуркан менен сүйлөшүп атканда эмне үчүн сиз договор жазып кол коюлуп, ошол келишимдер болгон эмес? Ал кезде бул кыздын офиси да жок болчу. Анан мен договор сураган деле эсиме деле келбептир, чын айткандачы. Эми кыргыз деп туруп, башка бирөөгө барган жокпуз да, кыргыз бул, кыргыз алып берет да деп ойлоптум да. Ошол боюнча жок, неме кылган жок, кайтарган жок. Азыр Россияда көбүнчө договор, кол, подпись через нотариус өткөрүлгөн, же болсо бир акча которгон болсоңуз, ошол перевод далилдешиңиз керек да. Демек сиздин 200 миңиңизди ал далилдеш үчүн юридикалык жактан коркту дагы, 200 миңиңизди далилделбейт деп наличный берген үчүн азыр бербей жүрөт экен да. Мындайча айтканда, туурабы? Ооба. Мен түшүнүгүм боюнча. Мен ойлодум. Бул жерде сиздин кемчилдигиңиз ошо через договор түзүп, ошол акча кол коюлбаганы сиздин кемчилигиңиз болуп атат. Мен сотко барайын дедим дагы, анан ойлодум. Мен өзүмдө күнөө болуп атат. Бул менин минусум, бул менин кемчилдигим. Себеби мен өзүм договор сураган эмесмин, договорго кол койгон эмесмин. Эгерде соттошо турган болсом, Нуркан утат дедим да. Бул жерде мен унчукпай эле калып кеткем. Мына жерде жазылып турат, 22 декабрда 50 миң бердим. 9 декабрда 50 миң, 100 миң бердим. 9 февралда. Таксиде 100 миң бергем. 27 февралда 66 миң, андан кийин 4 миң котордум, 66 миң 400. 20 мартта 41 миң 800, 20 мартта 38 миң 200. Биз 3 бөлүп картасына которуп бердик. Ушуну гана кайтарды дагы, калган акчаны кайтарган жок. Эгерде мен Нуркан менен соттошо турган болсом дагы, бул мага берген акчаны кайтарып бердим.
башкасын доказать эте албайт деп ойлойт дедим да. Ага ошол боюнча кайрылганым жок. Себеби бул жерде мен өзүмдө минус экен деп калдым. Жаштарга эмне себеп берсеңиз үй ала тургандарга эми? Негизи эле үйбү, квартира алабы же болбосо жанакындай снимать этеби, телефон алабы, бардыгын документти түрдө алыш керек экен. Бардыгын окуп чыгып, эгерде өзү орусчаны жакшы билбеген болсо, юристтерди жалдаш керек экен. Кудармачыларды. Юристтерден акчаны аябаш керек экен, мындайча айткандачы. Ал сага башында сага көп көрүнгөн акча сага бир канчалаган акчага эконом кылып берет экен. Юристке кайрылганыңызда балким договор түзүүңүз, кол коюңуз ушунун негизинде кийин өндүрө аласыз деп юристтер айтмак башында. Сиздин кемчилдигиңиз юристке кайрылбаганыңыз, договор кылбаганыңыз болуп атат. Менин кемчилдигим ишенчтик болуп атат. Ишенчтик, биринчи. Кыргыз алдабайт. Биз кыргызбыз деп туруп, кыргызды колдойт да дегенде мааниде кайрылганмын. Ошол боюнча анан дагы айта кете турган нерсе, бул кыз 2022-жылы биринчи проагентство деп ачкан. Биринчи офиси жок кезде мен тааныйт болчумун. Бул кыз менден ич кийим алат эле. Менин клиентим эле. Андан кийин бара-бара анан бир канча былтыр окшойт, по-моему, Нурагентство, Нурхом болуп өзгөрдү. Эмне себептен өзгөргөнүн байкабай калдым. Потому что буну мен баракчасына кирип, карап, деп күзөтпөй калгам да. Акчамды өндүрө албайт экен, болду деп туруп эле калып калгам. Ошо менин минусум, договору жок, кыргызчылык кылып, кыргызча баштаганым болуп калды. Ошого ишенип, кыргыз экенин ишенип калдыңыз. Анан сиздерге айтарым, бардык нерсени документ аркылуу кылышыңыздарды каалайм. Юристке кайрылып, юридикалык жагын карап. Юристтерден акча аябаш керек экен, мен ынандым да. Юристтер көптөгөн акчаны сага эконом кылып берет экен. Рахмат эже. Элдер баа берет, кимики туура, кимики туура эмес. Биз элдик талкууга койтабыз мекендештер. Эми ошол эжекебиз дагы кайрылган эле, кымбат эжекебиз. Бул эжекебиздин дагы кандай окуялар баштан өттү, эмне договор кылды эле, ошону бир толук алсак. Эже, сиз эмне үчүн ошо отказ кылып 210 миң акча бердим деп калдыңыз эфирдин сыртында. Эмне үчүн ошо отказ кылып 210 миңиңизди кайра кайтарып ала албай жүрөсүз? Себеби эмнеде? Биринчиден бул мени алдаган. Бир дагы бизде 2 банктан одобрениеңиз бар деди, бирок Альфадан дагы, БТВдан дагы одобрение келбеген мага. И алдап эле жөн эле ушундай. Эми алдаган дегенде сизге одобрениега болду деп акча алган алдаган болуп атат эми? Да, одобрение болбогон да жок. Одобрение биз ошо, потому что ошо агенттер атайын текшерип дагы беришти, данныйларым карашты, банктарга чалышты, перепискалар менен жөнөтүп дагы койгон, могу доказать тоже. Ошол бир дагы одобрение менде жок экен, даже жок эле одобрение эле, одобрение чыккан. Келип төлөй коюңуз деп анан черезинде эле чыгып алып, уже буронго дагы 15 миң бере бересиз. И уже через ошо 3 дня уже издекага чыгып атабыз, ошонун баарын төлөңүз деп уже 210 миң уговорить этип алып алды. Общий баарын 210 миң акча алган. Никакой, да, ошентип алды. Анан бердик ошо эми. Одобрение жок эле 210 миң акча алды. Одобрение чыкпай эле ошентип алды алган үчүн мен отказ кылдым. Отказ кылдыңыз. Эми азыр башында договордо кандай болду? Отказ кылганда канчасы кайтарылып, канчасы кайтарылбайт деп жазылган договоруңузда? Договордо биринчи ошо айтышкан неме деп 100 миң биз өз иш башташыбыз 100 миң. Если сиз до конца кетпесеңиз, до конца алып кетпесеңиз, эми биз менен кошо ошондо 100 миң акчаңыз обратно кайтпайт деди. Макул деди, мен ого деле макул дегенмин, макул болуп кол койгонмун. 100 миң акчам калса калгынсын, бирок 110 миңим дагы бербейли. Одон тышкары 110 миң акчам бар да дагы. Ошону бербейли. Бербейли. Бер десеңиз мен айт, жок айтат. Бер десек, эми ол неме дейт, расходторуна кетти, только менин үйүм эмес, сиз өзүңүздүн үйүңүзгө болчу, ол менин үйүм эмес деп атат, ошо и всё. Сизде бирок чек менен которгонсуз, далил бар. Менин чектерим бар, барды через карты, да, договорум бар. Юристтерге кайрылдым деп калдыңыз да? Ушундай заявление жаздым деп калдыңыз. Эми юристтер эмне айтат эми? Юристтер эми заявление жазганыбызга уже 2 ай болуп калды. Азыр эми 2 ай уже биз 2 ай неме кылдык, вот именно вот этот вопрос. 2 ай жазганыбызга уже 4 ай биригип жаздык. Теперь 2 ай срок коюп берди ошо именно. Юрист өзү звонок кылып, Нуркандар менен сүйлөшүп иш алып барышты и 2 ай срок берди Нурканга. Нуркан, ушундай сага срок, элдерге акчаны кайтарып бересиң, анан биз ушу делону жабабыз деп срок берди, бирок ана даже бир эле мага чалып атты, бир эле мага звонок кылып атты, что келиңиз акчаңызды берейин деп атты, бирок самом деле ошол 100% кылып бербейли да бизгечи. Анан берик 3 эжеге бир дагы чалган дагы жок, олорго ыжаатан болгон жок. И 2 ай жөнүнө өттү, мынакей теперь сотко өткөрүп атабыз. Ошол аркылуу барып калганбыз. Келгиле кыргыз паспорт менен да үй алып берип атабыз, кокуй сон болуп атат дегенден барганбыз. Москва-Ситиге подружкам менен барып, таанышып калып, анан аябай
барганда аябай менде өз үй алам деген ушунчалык неме болуп аткан, көрүп атасыңар, регистрация проблема болуп, ал бул болуп, ушу үй алам деген ниетим бар болчу. Ошону менен барып, таанышып, договор түзүп, анан акчаны алып келиңиз, ишти баштайбыз эже, үйдү алабыз сонун деп аябай ынандырып, анан 100 000 наличка акчаны апарып бергенмин, договорго кол коюп бергенмин. Анан акчаны алгандан кийин эле ишти кылбай коюшту да булар. Договордо 3 ай күттүм. Договордо эмне деп жазылган? Канча айдын ичинде сизге одобрение кылып үй алып беребиз деген? 3 айдын ичинде алып беребиз дешкен. 3 айдын ичинде үйлүү болосуз. Мен күйөөм Кыргызстандан келгичекти алып каламбы десем, сентябрга кирип каласыз деген Нуркан. Сентябрга үй аласыз эже, эч кыжалат болбоң. Сиздин историяңыз сонун экен, официальный иштейт экенсиз. Канча жылдан бери Москвада, мен 15 жылдан бери Москвада жүрөм. Мен официальный иштеймин. Анда сонун налоговый вычеттер чыгат. Үйдү алгандан кийин регистрация кыласыз. Жөн эле төлөп коесуз. Азыр эми ошол 3 айдан өтүп, 3 ай болуп алып бериптир да, акчаны кайтарып берди десеңиз, эмне өтөт азыр? 3 ай өттү, даже сентябрь, октябрь, ноябрь болду. Анан звонокту көтөрүшпөйт, жооп беришпейт. Ошол эле акчаны алгандан кийин булар ошол эле неме ишти кылбай коюшту, жооп бербей коюшту. Акыры анан ноябрь айлары эле офиске келиңиз деди, кайтарып берем акчаңы деди. Офиске бардым, анан барсам, булардын пропуск менен киресиң, пропуск жасайт. Пропуск жасап офиске бардым. Расписканы жазып бериңиз, акчаны алдым деп ошонтип айтты. Анан мен оюмда жаман нерсе жок, ишенип эле ушу кыргыздар кантип алдасын кыргызды деп, ушу кичинекей эч кандай кыз кантип алдасын деп, оюмда эчтеке жок эле. Мен акчаны алдым деп расписканы жазып, колду коюп бердим, трудовой договорун бердим. Кечке маал болчу. Анан Нуркан договорду алды дагы полкасына коюп туруп, расписканы алды дагы полкасына коюп туруп, анан аркасын карап, эже кыздар кетип калыптыр, бухгалтериям кетип калыптыр, понедельник акча түшөт, картаңызга которуп коем, кете бериңиз, кыжалат болбоң, акчаңызды которуп коем деди. Анан макул, которосуңбу, чындап эле алдабайсыңбы деп айттым, бирок десем, эже кете бериңиз деди. Кеттим, ошону менен кыш январь, февраль айы экен кымбат эле, биз жок башка кыздар ошону менен которгон жок. Чалдым, которосуңбу Нуркан, которбойсуңбу Нуркан деп жаза бердим, жооп бербей койду. Бир да жооп бербей койду. Чалсаң албайт. Ошо менен кыш келди, уже январь айы болуш керек. Январь айында анан мага башка эле кыздар чалып калды. Эже, биз ушундай Нуркандан жабыркап, акчаларыбызды ала албай жүрөбүз, группа ачтык. Возврат кылабыз акчаларыбызды деп, ол мени кошуп коюшту ошол группага. Ал группада 15 аял бар экен. 6 баласы бар, келин бар экен, муж жаналар бар экен, российский паспорту бар аялдар, бүт кыргыздар да, мага окшогон жөнөкөй карапайым кыргыздар. Үй алабыз деген баягы үмүтү чоң кыргыздар да. Ошолор менен чогуу жүрдүк. Сүйлөй берейинби, угуп атабы? Угулт эже. Ошентип алдап, мага үй деле алып берген жок. Одобрение сизге чыкты деп деле айткан жок. Качан банк чалгандан мен билип атпайм, ошондо айтып коеюн, Расиле, банк чалып мага күз мезгили, октябрдын аяктары Росбанктан чалып, я Юля, вы можете деп разговаривать деден, да, десем, вас одобрили ипотека дегенде, анан таң калып мен Нурканга чалып атпаймынбы? Сен отказ келип атат, отказ болуп атат дейсиңер, одобрение чыгып турган, эмнеге айтпайсыңар? Банк өзү поручитель алып келиң деп айтты. Мен анан Нурканга айттым, поручитель алып келиң, азыраак сумма көбөйтүп беребиз, если поручитель алып келсеңиз деп айтып атат го деп. Мен Нурканга чалсам, поручитель алып келиңиз деди. Ошол кайтарып берем дегенин ортосунда мен сиңдимдин документтерин алып бардым да. Ушунчалык үй алгым келип, сиңдимди да ээрчитип барып офиске поручительди кошуп, ошондо дагы булар кыймылдабай коюшту да, иштебей коюшту буларчы. Сиңдим экөөбүз бир жерде иштейбиз, официально иштейбиз, документтерибиз бардыгы таптаза. Налог төлөйбүз биякта. Ошондо дагы ишти кылбай коюшту. Кийин ошол урушташып, мени чакырып алдап, расписканы жаздырып алды, бүттү, телефонун көтөрбөй койду, жооп бербей койду. Акыры ошол баягы акчасын алдаткандардын группасына кошулуп калдым. Бул уже кыш болуп, январь, февраль болуш керек менин оюмча, жаңы жылдан кийинки болгондо.
как раз мен ошо балам үйлөм деп жүрүп аларга да убакыт таппай Нуркандан акчаны кайтарып бер, мен балам үйлөп атам, мага акча керек деп жалдырап дагы жүрдүм. Болду эми азыр 23% болуп кетти, уже 12%-ин алып бербедиң, эми 23%-ин алып бересиңби? Жакшы эч жаман сөз сүйлөбөй, жакшы сөз айтып эле кайтарасыңбы, кайтар акчаны деп эле жүрдүм. Мен неге расписка жаздыртып алдың анда, неге договорду алып алдың? Эмне үчүн эже сизде суроо да? Эмне үчүн сиз колуңузга 100 000 албай туруп, алдымда акча жазып кол коюп бересиз? Ошол менин айыбым болду да, ошону менин айыбым болду. Себеби Нурканга ишендим, мен эми кыргыз кыз, кыргызды алдабаса керек деп ишендим да. Анан Нуркан айтып атпайбы, кийин бир клиент ээрчитип келиң дейт. 100 000 акча берсе, мен ошо 100 000-ди клиенттин берген акчасын сизге берейин дейт. Мен Нурканга айттым, мен сага адам ээрчитип келбеймин дедим. Мага алып бербеген үйдү мен алып келген адамга сен алып бересиңби дедим. Мен бир туугандарым үй алам деп турушат. Мен 23-жылы июнда договор түзүп үй алам деп до сих пор 1,5 жыл болду үй албай жүрөм. 23-жылдын ноябрында мен бир тууган сиңдим алды дедим. Кыргыз эмес, ошо оруска барып алды дедим. Орус бир сом пулун алдабай ошо үйдү алып берди дедим. Мага жакшылап үйдү алып берсең, мен бир туугандарымды алат болчу дедим. Мен сага клиент алып келбеймин дедим. Макул эже, саламаттагыңыз, рахмат маалымат бергениңизге. Силерге да рахмат. Ошол алданып калышпасын да, мага окшоп ошо карапайым эл алданып калышпасын, байкап барсын да. Анан кол коюп атканда дагы окуп туруп да договорго кол койсун. Мен ошону айтат элем да, элиме, бизди угуучуларгачы. Азыр жогоруда мекендештерибиздин кайрылуусун көрүп өттүңүз. Мага договор ортодо келишим берген эмес, 200 000 мен жөн эле наличный бергенмин. Мен эң кемчилдигим ошо договорду албагандыгым, анан кийин акчаны наличный бергендигим деп атат да. Ошону эч кандай далилдей албай, мен 200 000 үйдүм деп атат. Даже мен договор алган эмесмин деп атат. Ошол эжекеңиз боюнча сиз далилдеп берсеңиз, договор сиз айтып калдыңыз, мен ол эжеге договор бергенмин, одобрение кылып бергенмин деп атасыз да. Ошону бир кагаздан көрсөтүп. Бул договору мен буга чейин цифраларды көрсөттүм. Бул жерде вот Кульзита эженики, как раз фамилия, имя, отчество и эмнеге төлөндү. Бул договорду өзү кол койгон. Паспорт менен сверить этсек болот, подписин. Бул договордун оригиналын 2 экземпляр болот, уже берилген. Эже айтып атпайбы, мен договор албадым деп атпайбы? Бул договор берилген. Даже видео камералар бар. Если эже ушунчалык отрицать эте турган болсо, я могу доказать 100% сиздин каналыңызга эженин видеого кол коюп, өзү жолдош экөө барып кол коюп договорду алып кеткен договорлор бар колунда. Эже билбейм, жоготуп 200 000 берген сизге. 200 000 эмес, 400 000 берген. 200 000-ин мен уже кайтарып бергем давно. Ал эже азыр менен 200 000-дин отчетун сурап атат. Мен 200 000-дин отчетун эми камеранын алдында берейин. Бул жерде уже эсептеңиздер. 70 000 уже биз уже ал жака ошо 400 000-дин ичинен 200 000-ин уже алып кеткен ал. Эже 200 000-ин долуп атат азыр менен. 400 000-ин биз договор уже үйдү тандаган жанагы перепискада көрсөткөндө видеодогу уже төлөгөнбүз биз. Аларга төлөгөнбүз. Эже отказ кылган үчүн буну ал акчаны кайтарбай коюшту. Застройщик кайтарбай койду. Бул акчаны мага бердим деп аткандан биз ал документке төлөп атпайбыз, үйдүн документин. Ал жака кетти. Дальше. Анан үй биз дом ала турган болгонубузга байланыштуу биз эжеге бул топтон кымбат кыламына полностью кошулуп кетти. Бул эже дом алып атканына, биздин тилде дача алып атканына байланыштуу жерге дагы отдельно услуга төлөгөнбүз. Бул аванс деп коет. Авансына 50 000 рубль төлөнгөн. 29 март 2023 жыл. Андан кийинки биз одобрение чыгарганбыз эжеге. Азыр одобрениени да көрсөтүп берейин. Вот условия. Сбербанктан, БТБ банктан, 2 банктан одобрение чыккан. Вот числосун караңыздар. 11.04.23, 30 лет. Ежемесячный платеж, сумма, все полностью семейная ипотека чыккан. Эжеге чыккан уже одобрение. Бул уже доказательство. Эже айтып атат го, 500 000 кошуп койгон үчүн мен отказ кылдым дейт. Ошо 500 000 себеби эмнеде? 500 000 боюнча ушуну мага деле айтты. Бирок мен эжеге мындай сунуш койдум. Сиз эгерде ошол сөздү мага доказать этип бериңчи, каерде кошулуптур. Мага мисалы мен азыр сиздерге бумажный форматта официалдуу түрдө доказать этип берип атпайм акчанын каерде экенин. Эжеден суранат элем. Ушул нерсени мага доказать этип берсин. Что мен анын үйүнүн үстүнө 500 000 кошуп койгон. Как? Это невозможно, государство проверяет каждый копейка. Эми ол сөз, это миф.
мен 100% гарантия бере алам. Эже если ушул сөзүн доказать этип берсе, вот ошол 500 миңди вот видеонун алдында сиздерде канча катталуучу бар? Бизде азыр 55 миң катталуучу. 55 миң катталуучунун арасында мен ошо 500 миңди мен төлөп берейинчи, например, да. Мен ушундай нерсени мен мойнума ала алам. Почему? Потому что жалган жала менен бул сыналуу бул башка экенин мен түшүнөм да. Мисалычы, вот катталуучуларга деле башка нерсеге деле мен пусть докажет мне, что мен ошентип бошуп койгон документально, потому что биздин иште, вот агентский иште на словах мы не работаем. Мы бумажно, документально работаем. Пусть докажет, что мен 500 миң ошконуму, вот ушул камерада, ушул жердерге, вот сиздердин көзүңүз чүрдө 500 миң мен чөнтөгүнө колуна берем. Если ушул сөздү доказать этсе. Демек ошол 200 миңи сиздин услугаларыңыздарга, дачага, кийинки үйдүн расходуна кеткен ал. Бул кызмат акыңыздар деп берилбей атат. Жок, бул жерде даже эсептең. Эже 400 миң бердим деп атат. 200 миңин мен чегин берем, сизди прикреплять этип койсоңуз. 200 миң алдым деди. Алдым деди. 200 миңдин отчетумун ал. Азыр. Бул жерде мен эжеден 1 сом акча жеген дагы жокмун, иштеген дагы жокмун. Эже менен биз вообще-то расчетный расчет. Эже ону түшүнбөйт. Отказ кылбаганда үй алабы эле? Ооба. Мен видео кече группада да айттым, видеодо да айткым келет. Эгерде эже ушул 200 миңди бул жака төлөгөн да, эми бул жерде какой-то часть мен иштин ответственный болгон үчүн мен аркылуу эже страдайт этип калды. Мен ал эжени страдайт этишин каалабайм, каалаган да эмесмин. Эже ушул видеону көрүп келсин офисиме. Эгерде ушунчалык эле ишенгиси келбесе, башка адам аркылуу ортого бирөөнү салып келсин. Көз алдыңыздарда ошол эже если үйгө чыгам, үйдү алам, ушул 200 миңим документке төлөндү буга чейин, бирок акчам күйбөсүн десе сделка чыгарып коем. Банктын расходун өзү төлөйт, азыр эле айтам. Менин услугама бербей эле койсун. Мен максатым мага болгон мындай. Ал эже түшүнбөй калган үчүн ушундай болуп атат да. Негизи если түшүнсө мени күнөөлөгөмөк эмес. Бул үйдү мен 1 сом акчасын албай алып берип койгонго духум жетет. Эми мына кымбаткүл деген айымыңыз эжекебиз кайрылып атат. Ал эжекебиз айтып атат, 210 миң акча бердим дейт. Ал туурабы? Туура. 210 миң болгон. Бул жерде эми эже ба 210 миң берген үчүн мен как будто 210 миңдин баарын мен жеп алгандай көрүнөм да адамдарга. Жок, 210 миң берип жатат. Аны эжеке айтат видеодо. 210 миң алып алып, 100 миң одобренияга кетти деп, бирок одобрение бербесе дагы ол одобрение чыкты деп, менен акча алды. Одобрение чыкпаптыр эле. Мен башка банктардан текшердим деп да. Ошону кантип далилдей аласыз эми? Мен далилдей алам. Бул биринчи эле горячий линияга чалып, кайсыл числодо мен кайсыл адамга заявка таштаганымы горячий линиядан любой адам текшерсе болот. Бул бир. Экинчиси бул мы одобрили вам ипотеку. Вот кымбаткүл, фамилия, имя, отчествосы 6% менен процент ставка 12 миллион банк разрешение берген. Решение действует сентябрдын 24-үнө чейин. Банк ачык эле айткан. 2 банктан одобрениясы бар. Бирок убакыты бүттү одобрениянын. Эже айтып атпайбы, ошо одобренияга чыкпаса дагы чыкты деп эле менен акча алыптыр дейт. Значит, эженин сөзү туура эмес. Эженин сөзү туура эмес, гарантия. Бул бумага подтверждать этпесе, эжеге дагы дебат деп айтып атасы. Ошол форматта биз горячий линияга даже банктын, эми горячий линияда түшүнөсүз, эми любой адамга попадать этишибиз мүмкүн. Кайсыл базадан кимдин атынан ташталганы билинет, чыгат даже. Мисалы, мен таштаган үчүн менин аты жөнүм банкта бар да. Ошол кымбаткүл айымдын азыр 210 миң бердим деп атпайбы азыр видеодо айтып атат. 210 миң төлөгөн. Эми ошону сиздин азыр ошо отказ кылып атпайбы эми сизге? Отказ кылып акчаны бер деп атат. Эми ошол 210 миңдин сиз канча суммасын бере аласыз, канча суммасын бере албайсыз? Ошо жөнүндө бир договоруңуздарда кандай жазылган? Договордун максаты клиент менен мындайча айтканда биз аткаруучу, алар мындайча айтканда клиент да. Биздин ортодогу договордун максаты ар бири өзүнүн условиясын аткаруу. Бул одобрение чыккан боюнча, бул жерде уже договор бар. Бул жерде вот 3-чү страницада жазылат. Клиент 100 миң төлөгөн. Бул одобренияга. Мен буга чейин айтып кеттим, эмне үчүн 100 миң төлөшүбүздү. Доход эже эч жерде иштебейт, официалдуу түрдө. Эже Атомиде иштейт. Башка оригинал официалдуу түрдө эч жерде иштебейт. Эжеге доход жасалган 350 миң, 370 миң деп. Ошонун негизинде жанагы мен чыгарган одобренияны чыгарган, берген банк. Андан кийинки акчанын отчетун бере турган болсом, бул жерде жазылат. 70 миң, 20 миң, 10 миң.
бул жерде пункттар бар, ар биринин пункту бар. 70 000 негизи 10 000, 210 000ден 10 000 бронго төлөнгөн квартирага, өзү отказ кылган үчүн ал күйүп кетти ал акча. Андан кийин 70 000 бул подбор объектке төлөнгөн. Это проверка квартираларга төлөнгөн. Квартирадан 7 штук квартираны күйөөсүккө барып көрдү. Өзү көрдү и күйөөсү көрдү. Андан кийин 20 000 менен 10 000 кайтарылат. Это получается 210 000ден эже өзү отказ кылган үчүн 30 000 кайтат. Калган акча күйүп кетет. Акчаны күйгүзбөймүн десе, эже келип үйдү алыш керек. Хоть арзан үй болсун, хоть кымбат үй болсун, өзү тандаган үйдү алып беребиз. Одобрение күйүп кетти бирок. Из-за того, что менин агентством аты үчүн мен бул үйдү алып берем. Кана эми, Максутова Таттыгүл деген эжекебиз сизге 100 000 берип, 100 000ди сиз офисиңизге чакыртып алып туруп, мага кол коюп койдуңуз, 100 000 алдым деп. Сиз бара бериң, анан понедельник күнү котором деп, сиз аны акчаны которбой коюпсуз да. Ошол жерде 100 000 боюнча бул берилеби же берилбейби? Ошол үчүн эмне үчүн акчаны ошо 100 000 берилбей жүрөт? Ошол жерде бир маалымат берип койсоңуз. Бул жерде Росбанктан одобрение чыккан. Росбанктан общий 6 миллион сумма чыккан. Процент ставка ол мезгилде 14, числосу 07-09-23 жыл. Бул жерде эжеге одобрение чыккан. Из-за того, что процентный ставка кымбат болуп, ежемесячный платеж 150 000дин тегереги болгон үчүн эже возрастта, эже 18-19-25 жаштагы эмес. Эжени, то, что я помню, 35-40дын тегереги эже. Ошол возрастта болгон үчүн ежемесячный платеж көп болуп калган. Анан өзү отказ кылган. Эже менен биз сүйлөштүк. Так, ошондо бул Таттыгүл эжекебиздики 100 000дин себеби одобрение чыккан деп атасыз. Ооба. Сиз өзүңүздүн кызматыңызды аткардыңыз. Аткардым, да. Өзү отказ кылды. Ооба, өзү отказ кылды. Анан 100 000ди сиз алдым деп кол коюп бериң деп жазсыз, ошонун себебин айтып коесузбу? Ол нерсени дагы доказать этиш керек. Сиздерге азыр эми баардыгы мындай болду, андай болду деп айтып атпайбы? Мага доказать этишсин. Что мен ошентип жазганымы да, например, биринчи эле кол койдурду дейт. Мисалы кечинде биз кол койдурган аз визит айтып атпайбы? Эч кандай биз кол койдурган жокпуз. Кайерге кол коюптур эже? Вот, например, эже кол койсо, кайсыл нерсеге кол койгон? Мен азыр камерада айта алам, одобрениянын договоруна кол кое алат. Биз одобрение чыгардык эжеге. Эжени мен 2-3 жолу офиске чакырдым. Эже негизи мындай түшүнүктүү эле эже да, менин апам сыяктуу эже даже возрасттагы. Эже офиске келип башка адамдын атынан үй алам деп аябай аракет кылды, бирок алар көнбөй койду, кандай причина болду, бирок келген жок итоге. Бул эже өзү отказ кылган үчүн 100 000 акчасы кайтпайт. Потому что мен эже өзү келип, документтерин берип, официалдуу түрдө доходун көрсөтүп 300 000, 400 000 дегенибиз үчүн биз ал акчаны биз доходко төлөп койдук. Мен бир сом алган жокмун ал жерде. Ал айтып атпайбы? Эже макул, сиздин 100 000ңизди которуп беребиз. Мынага кол койсоңуз эле бухгалтер сизге акча которот деп айтат да видеодо. Бухгалтерлар кетип калыптыр, понедельник күнү бара бериңиз, 100 000ди которуп коет деп дагы, бир жылда 100 000 которуп айтат деп айтат да видеодо. Бул сөздү мага дагы айткан эже. Мен эжеге түшүндүргөнмүн. Эмне себептен онтип айтып атканын эже эми өзү билет. Мен адамды айта албайм кандай болгонун. Бирок мен эжеге түшүндүргөнмүн. Андай сөз болгон эмес. Мен эжеге түшүндүргөм. Если өзүңүз отказ кылсаңыз, акчаңыз кайтпайт. 100 000. 100 000 кайтпайт. Потому что 100 000 мен төлөдүм. Кимге? Доход го, официалдуу доход. Биз мисалы эженин өзүнүн официалдуу иши бар. 30 000, 38 000 иштейт. Если я не ошибаюсь. Ал суммага бизге банк акча бербегенине байланыштуу биз дополнительный доход жасаганбыз эжеге. Ал компанияга төлөгөнбүз. Компания эженин ордуна жооп берген. О том, что этот человек работает, да, бухгалтерлер жооп берет обычно-чы. Жооп берип, анан банк бизге 6 миллион акча чыгарган да. Эженин бир эле шансы бар, сделкага чыгыш дальше. Или бирөөнүн атынан болобу, РФ болобу, кыргыз болобу, не имеет значения. Лишь бизге документи туура таза адам болсо, үй алып бере беребиз биз. Судан албай эле. Именно азыр мен мына жердеги эжелерге аябай провокацияга чакырышты го. Буга чейин айтып кеттим. Ар бир эжеге мен индивидуально деле буга чейин айткам. Келгиле үйүңөрдү до конца алып алгыла. Либо келип пока расторжение договор кылып, эртең процент ставка түшөт да. Мисалы мен Москвада жүргөнүм 10 жыл болду да. 10 жылда окуп, нелер гана өзгөргөн. Карантинден баштап башкасына чейин жашап өттүк да. Бул күндөрдө эле өтөт, бул күн процент ставка түшөт, ошол мезгилде продолжать этсе болот ал эжелер.
Бул эжелерди мен төртүнчүсү Асел деген экен, бунуку кандай окуя болгон? Бул РФ тоже самое. Бул жерде вот Альфа банктан 20 миллион, 12 миллион чыккан, 20% первоначал взнос, процент ставка 11% менен бул клиент деле келип договор түзүп кеткен. Апасы ошол мезгилде кызымы күйөөгө берем деп, тезирээк үй алам деп, эртерээк кыймылдаганбыз. Анан бул эженин историясы кичине кызык болгон. Бул эже үй издеп атып, башка бир риэлторго жолугат экен да, дагы менен да башка орус риэлторго жолугуп, анан орус риэлтор почему-то эжеге айтыптыр, арзаныраак услуга айтыптыр. Эже мага ону өзү айткан. Мага мынтип айтты: Нуркан чалды да, Нуркан сенин услугаң кымбат экен. Мен бул жакта арзаныраак таптым. Риэлтор таптым. Менин одобрениямы бер, мен акчамды кайтарып бер деди. Анан мен күлдүм. Эже, андай детский сад эмес. Бул закон бар, договор бар, полностью түшүндүрүлгөн, консультация өтүлгөн. Сиз только продолжать ете аласыз. Бирок башка агентке кете албайсыз. Башка агентке кетсе болот, бир гана условияда. Келип бизге расписканы жазат, биз одобренияны өткөрүп беребиз эжеге. Бирок, если сделка чыкпай калса, бул жерде код, пароль болот. Одобренияны делечи, баарын эле одобрение бумагасы келип туруп, ачып койбойт банк делечи, банк самый умный это банк. Эжеге айтсам, эже келбеди. 2-3 жолу мен эжени чакырдым. Эже, акчаңыз күйүп кетпеш үчүн сделкага чыгып кеттиң дедим. Анан ошол моментте эже мен ооруп атам, мен чыга албаймын деп, какой-то бир 6 ай, 4 айдан кийин бир келди кызы. Анан кызына да түшүндүрдүм мен, ушундай Асел, одобрение чыккан, полностью иш бүткөн. Үйдү тандап, сделка чыгып кетиш керек, всё. Мен жолума, сен жолуңа деп түшүндүрсөм, анда деле түшүнүшкөн жок. Итоге, конечно, акча күйүп кетти. Азыр мындай карап келгениңизде өзүңүзгө жанатан бери көрсөттүм. Булардын баардыгынын чеги бар, договорлору бар да. Мисалы, мен пустой сөз менен бир дагы нерсени айтпадым азырчы. Баардыгын документалдык түрдө көрсөтүп бердим. Баардык нерсенин отчету бар менде. 5 жылдык мурунку документтер бар. Эң кызыгы эле, Нуркан айым, ушулар эмне үчүн 2022 болгон окуяны 2024 жылы биздин каналга кайрылды? Себеби эмнеде? Ушул суроону мен да бергим келет, негизи ушу кайрылгандаргачы, потому что биздин офис жабылып кеткен жок, же иштебей калган жок да. 2022 жылдан бери офис ачык. Москва-Ситиде биздин офис, ошол жерде тиргилигибизди кылып, элдерге жардам берип иштеп келе жатабыз негизичи. Бирок эмне себептен мага келип кайрылган жок. Ушул суроону мен наоборот аларга бергим келет да. Потому что мен кыргыздын кызымын, мындайча айтканда кыргызмын да. Адамдык сапатым бар. Ошол эжелерди наоборот чакырат элем, келип, сделкага чыгып кетели. Мен жолума, силер жолуңарга. Өздөрү үйдү тандасын, өздөрү үйдү тандаган үйүн алып берип коем. Вопрос чечилет негизичи. Анда сизге суроо, ошо кыргыз паспорту да үйлөрдү алып берип атпайсызбы? Ооба. Эгерде ошол кыргыз паспорту азыр ишенич жок, проверка катып атат. Эгерде кыргыз паспорту 10 жылга үй алып же 15 жылга ипотека үй алып туруп, депорт болуп кетсе, кандай жолу бар? Мамлекет эмнени защищать этет? Одобрениясы же ипотекасы бар адамдарды просто так сразу эме кылбайт, эмнеле? Депорт кылбайт. Биринчи мындай да, мисалы обычный депорт как происходит? Мисалы текшерет, базада жок деп причина айтат, эми ар түрдүү себептен просто печатты басат дагы эмеге апарып коюп атат, эмнеле? Сахаровага апарып коюп атат. Депорт боюнча кандай болот? Ипотеканын көз карашы боюнча. Если человек перед банком долгу бар, это же считается долг. Банктын көзүнө это долг. Банктын акчасына үй алып атпайбы? Бул адамдын базада ипотекасы бар экен деп просто так печат басышпайт. Биринчи предупреждение берет. Или регистрациясы, или какой-то бир штрафы болсо төлөп кой деп. Экинчисинде какой-то бир мындай серьезный бир маселе менен ол клиент адам, то есть опять ушундай проблема попадать этсе, чоңураак штраф берет. Бир 50 миңдин тегерегинде. Анан үчүнчү моментте изучать этет. МВДлар полностью изучать этет дагы ал адамдын аялы барбы, бир туугандары барбы, ипотеканы олор төлөш керек. Бул адамды выдворение кылам дейт да. Просто так эле барып эле печат басып эле депорт кылбайт. Ушундай өзүнүн мындай эмелер бар, пилоччактар бар негизичи. Анан ипотека деселе бардыгы ар түрдүү ойлошу мүмкүн. Ипотеканы любой время сатып койсоң болот. Төлөп бүтпөй туруп даже банктан. Мисалы мен 10 миллион алсам, 10 миллионун 2 миллионун төлөдүм, 8 миллион карзым бар банктан. 8 миллионду төлөбөй туруп эле сатам, кетип калсам болот Кыргызстанга, например, да. Мен азыркы учурда менде эле ипотекам бар, мен деле төлөйм. Урматтуу мекендештер, мына биз колдон келишинче толук маалымат алып бергенге аракет кылдык. Бизге кайрылуу жасаган мекендештерге
түшүнбөгөн суроолор болсо мен комментарийге адрестерин коюп коем. Ошол жабыркаган мекендештерди дагы офисибизге келиңиздер, жекеме жеке сүйлөшүп чечип берүүгө аракет кылабыз деп айтып өттү. Эми Нуркан айым, сизге чоң рахмат. Ушундай алтынай убактыңыздарды келип, ар бирин өзүнчө детальный маалымат берип, мындай далилдеп, документ жагынан, юридикалык жагынан баардыгын далилдеп бердиңиз. Эми сизге бир эркин микрофон берсек, мекендештерге бир кайрылуу жасасаңыз болот. Негизи азыркы кайрылып жаткан мекендештердин мен сиз жана айтып өттүңүз, страдайт этти деген сыяктуучу, мындай жабыркка тартты депчи. Самом деле алар жабыркка тарткан жок. Бул жерде жабыркка тартты деп бөлүп келсек, наоборот, менин атыма жаман комментарийлер жазылып атат. Конечно, ал нерсени не хотела бы, да? Ал клиенттердин бардыгы үйүнүн өздөрү келген. Ар бир клиент мен мажбурлаган эмесмин, негизи келип үйүн жакшына продолжать этип, өзүнүн максатында үйүн алса болот. Мен буга чейин да чакыргам, бул камерадан да чакырам. Андан кийинки негизи эле үй ала турган мекендештерге мен мындай нерсени айткым келет да. Мисалы, бул нерсе только менин гана агентствомдо эмес, бардык жерде болот. Бирдей. Бардык агентстволор. Мисалы, көпчүлүк айтышы мүмкүн, айтпашы мүмкүн. Бирок мен сизге Учкунбек байке, мен билишим боюнча, бул нерсе, мындайча айтканда, адам деле өлүп калып атпайбы деген сөздү айткым келет да. Бул нерсени чечсе болот. Мен дагы түшүнө турган адаммын, ишимди алып барып атам бүгүнкү күнгө чейин. Алар деле түшүнө турган адам, иштесек болот, продолжать этсек болот. Менин айта турган нерсем, адамдык сапатты жоготпой, мен менен келип, же болбосо алар бара турган жер болсо мен барышым мүмкүн да. Жакшына сүйлөшүп, ишти аягына чыгарып койсок, бул вопрос чечилет. Бирок менин клиенттерим, ушу сиздерге кайрылган клиенттер, булар ал жолду тандабады. Мени провокацияга чакырып, жаман сөздөр мошенник деп жазган деле, это же неправильно. Если мен мошенник болгондо, мен бул жерде отурбайт элем деп ойлойм, өзүм эле да. Ошондой нерсе болбойт деле, чечсе болот. Бул эми анча-мынчасы ошол жердеги адамдар, менин апам менен апаман улуу эжелер да, кыргызды кыргыз көрө албайт, мени көрө албагандар толтура. Почему ушул кыз ушул жерде отурат депчи? Бирок мен мындайча айтканда эшекте иштейм. Чын эле айтайынбы? Ушунчалык иш көп, потому что ишим простой эмес, оңой эмес. Ар бир банк, ар бир условия, страховка, оценка, бардык иш бар да, бул оюнчук эмес. Это большая покупка. Үйдү келип алып атканда ар бир клиент ойлонуш керек. Бир дагы бул жерде бир да клиент мен жалдырап чакырган эмесмин, келгиле менен үй алгыла депчи. Өздөрү келген, үй алгысы келген. Акчаларды расходторго төлөгөн. Анан түштөн кийин ошо макул болгон. Өздөрү макул болгон да. Анан ошодон кийин мага туура эмес маалымат таратып атат да. Мен ушул нерсенин аягына чыгып коюшту аябай каалайт элем. Ар бир ушул списоктогу клиенттер келиңиздер. Келип, үйдү только ала аласыздар сиздер. Бирок, кроме кымбаткүл эженин гана акчасы 30 миңге кайтат, буга чейин айтып өтүп кеттим. Андан кийинки акчалар кайтпайт. Үй ала турган адамдар документти үй алып жатканда бул көз жашка карабайт банк. Тууган таанышка карабайт. Мисалы мен билем, көзү чачырап документи жок, бирок үй алгысы келген мекендештерибиз аябай көп. Мисалы ушул нерселерге мен убактымды кетирбей, наоборот көзү чачыргандарга үй алып берип жетишсем деп ойлойт элем да. Ошол ар бир адамдын өзүнүн мындайча айтканда өзүнүн совестине жараша, өзүнүн акыл эсине жараша движение болот экен да. Но эми мындай нерсе болот. Наоборот, мен мындай нерседен еще алдыга жылам, потому что клиенттерге ишенбешти, например, да, адамдардан ар түрлүү сөздөрдү угушту. Мен опыт алдым, наоборот. Мен наоборот аларга рахмат айткым келет. Мени наоборот еще сильнее, еще көбүрөөк иштегениме булар түрткү болот негизичи. Потому что бул эми это же жашоо, баарына жага алам деп айта албаймын. Өзүм простой эле, мындайча айтканда, мугалимдин семьясында өскөн кызмын да. Ошондой, анан албетте үй алгысы келгендерге, пожалуйста, келип өзүңүздөр каалаган үйдү алсаңыздар болот. Биз ар дайым офисибиз без выходной иштейт. Урматтуу мекендештер, эгерде үй алам десеңиздер, сөзсүз договорду толук окуңуздар. Ал жерде келишимде кандай жазылган, кандай нерседе сиздерге ыңгайлуу болот, кандай нерсе ыңгайлуу эмес болот. Ошондо толук окуп, юридикалык жактарын да карап, ошол жактан бир баа берсеңиздер дейм. Көпчүлүк мекендештер ушул ипотека үй алабы же выкупка машина алабы, көпчүлүк мекендештердин ошол толук ошол договорду, келишимди окубагандыктан дагы бир ушундай көйгөйлөр чыгып келет да бүгүнкү күнгө чейин. Ошондуктан мен мекендештердин көпчүлүгүн ошол эң башкысы договор кандай жазылган,
ошол боюнча иш алып барсаңыздар эле баары жакшы болот деп ойлойм. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө аман туруңуздар. Үй алган мекендештер болсо, жакшы ой пикир жазганды, ошол реально үй алгандар болсо жаза кетиңиздер. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.